Алато 24 телеканалын көрүп жатасыздар. Белгилей кетери биз дүйнөнүн көп мамлекеттеринде түз эфирде трансляция жасап жатабыз. Турксат аркылуу дагы долбоордун келишимдин негизинде бизде жакынкы жана чыгыш өлкөлөр көрүүгө мүмкүнчүлүк алган. Андан тышкары бизди интернет колдонуучулар YouTube'дагы расмий аккаунтубуз аркылуу, КТРК KG сайты аркылуу жана Facebook'тагы, Instagram'дагы расмий баракчаларыбыз аркылуу дагы көрсө болот. Иш илгеринин алкагында биз бул жолу энергетикалык долбоорлор жөнүндө сүйлөшөбүз. Студиянын бүгүнкү мейманы Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун директорунун ордун басары Нурбек Абдылдабеков. Нурбек Абдылдабекович, арыбаңыз студияга кош келиңиз. Мынакей быйылкы жылы Баткен облусунун Арка массивин электр энергиясы менен камсыз кылуу долбоору баягы ишке ашып жатыптыр. Мына ушул долбоордун негизги максатынан баштайлычы. Саламатсыздарбы? Биринчиден айтып кеткенде Баткен областында Лейлек району бүгүнкү күндө биздин 3 көмөк чордонубуз бар. Бул Арка, Морская, Целинная деген. Бүгүнкү күндө ал деген Тажик Республикасынын караштуу Хажа Бакырган 110 киловольт чыңалуудагы көмөк чордунан электр энергия менен камсыз болуп турат. Ошол негизги максаты болуп, быйыл азыркы учурда улуттук электр тармактар ачык акционер коом тарабынан долбоор аткарылып атат. Ал долбоордун жанагы Арка массивин электр энергия менен камсыздоону жакшыртуу максатында бүгүнкү күндө аба чуалгысы 51 чакырым түзгөн. Андан тышкары бир көмөк чордону жаңы курулушу жана Арка деген көмөк чордонунда реконструкция иштери каралган. Бул ушул долбоордун эң негизги максаты болуп, бүгүнкү күндө ушул коңшу мамлекеттен биздин жарандарыбызды, абоненттерибизди электр энергия менен камсыздоодо көз карандыбызга алып келүү болуп саналат да. Кыскача ошол. Мына ушул долбоордо аткарууда жана ишке ашырууда кандай иштер жүргүзүлүп жатат? Жалпысынан долбоор толугу менен качан баягы аяктайт? Бүгүнкү күндө ушул долбоордун алкагында жана айтып кеткендей 2 лотко бөлүнгөн. Биринчи лоту бул жанагы Арка көмөк чордонунан жаңы курулат турган Разаков көмөк чордонуна чейинки 51 чакырымды түзгөн аба чуалгысы курулат. Ал иштер бүгүнкү күндө аткарылып жатат. Тиешелүү деталдык долбоор жазалып, тиешелүү экспертизалардан өткөн. Бүгүнкү күндө иштер жүргүзүлүп атат. Бирок жана азыркы күндө аба ырайына байланыштуу кичине жумуштар кичине акырындап калганда, бирок пландаштырып атабыз. Март айынан күн жылыгандан кийин толук кандуу ишти толугу менен алып баралы деген. Андан тышкары экинчи лотунда деген каралган Разаков көмөк чордонусу жаңы курулушу каралган. Аякта деген 16.000 киловольт амперлик трансформатор орноштурулат жана жаңы жабдуулар менен камсыз болот. Андан тышкары Арка көмөк чордонунда 110 чыңалуудагы аякта реконструкциялоо иштери жүргүзүлөт. Жана алдыда айтып кеттим го, Морская, Целинная, Хажа Бакырган Тажикстанга байланыштуу көмөк чордонунан чыгаруучу дагы кошумча жабдуулар коюлат да. Бул долбоор Ислам өнүктүрүү банк тарабынан каржыланып жатат. Андан тышкары айтып кетчү нерсе, ушул жанагы Разаков, Арка көмөк чордондору бардыгы тең өзүбүздүн, мындай айтканда, хоспосап менен жазылат, өзүбүздүн күчүбүз менен жазылат. Анткени ушул кредиттик келишимдин негизинде биякта кредиттик каражаттар бөлүнүп жатат. Андан тышкары ушул Кыргызстандын дагы өзүнүн салымы болуш керек. То есть салымдарга бул өзүбүздүн жанагы налогтордон, таможенный пошлиналардан жеңилдетүү, андан тышкары өзүбүздүн жанагы өз күчүбүз менен жазала турчу иштерди как өзүбүздүн салымыбыз катары кошуп атабыз. Мындан тышкары башка облустар боюнча айта турган болсок, башка аймактарда баягы электр энергия менен камсыз кылууну жакшыртуу максатында дагы бир долбоорлор болуп иштер жүргүзүлөбү? Албетте, быйылкы жылы 2020 жылы азыркы күндө күз-кыш мезгилин жүргүзүп уже аягына келип калган убактысы. Андан тышкары ушул 2019 жылдын жыйынтыгы менен
өзүбүз дагы анализдерди жүргүзүп, кайсы жабдууларыбыз эскилигине жеткендерди жаңыртып, андан тышкары ремонттоо иштерин дагы пландаштырылган. Ошол бүгүнкү күндө чоң, мындай айтканда, чоң пландар бар. Мындай деталын айтып кетсем, Жалал Абад областы боюнча Кристалл деген көмөк чордонунда экинчи кезеги курулат. Аякта 63 мегавольт амперлик автотрансформатор менен камсыз болот. Андан тышкары Чүй областында Чуйская көмөк чордонунда аякта дагы экинчи кезеги курулат. Андан тышкары жанакы кайсы жактарда трансформаторлук уже номиналына жеп калган трансформаторларды мощностун көбөйтүү максатында дагы андай дагы пландаштырылган. Андан тышкары аба чубалгылары боюнча дагы каралган, жана эскилигине жетип калган зымдарды дагы алмаштыруу, анын жана сечениясын кеңейтүү боюнча дагы жумуштар каралган. Алар боюнча бүгүнкү күндө долбоорлор аягына чыгып атат. Бүгүнкү күндө жанакы тиешелүү конкурстарды берип, уже акырындык менен этап менен. Андан тышкары да жанакы кээ бир капитальный текущий ремонт деп коебуз. Ошолор боюнча дагы уже тиешелүү программалар кабыл алынган. Бул март айынан баштап буюрса келе жаткан күз 2020-21 жылга караштуу күз-кыш мезгилин өтүү боюнча дагы жумуштар алып барылат. Эми бул аракеттердин баардыгы, жаңылануулар жана оңдоп түзөтүү жумуштардын баары, кошумча көмөк чордондордун курулушунун баардыгы бул баягы калктын электр энергиясынын керектөөсүнүн өсүшүнөн кабар берет да. Мына ушул эле Чүй боорунда, Бишкек шаарында дагы элдин саны көп өсүп жатпайбы? Мына ушул нерселерди эске алуу менен жана быйылкы кыш мезгили, мынакей Чилде дагы чыгайын деп кыш жыйынтыкталып баратат. Жалпы эле элдин электр энергияны баягы колдонуусу кандай болду ушул мезгилде? Негизи күз-кыш мезгилин өткөндөн кийин ар бир көмөк чордондор жабдуулар менен өзүнчө анализ жүргүзүлөт. Канчалыкка загружено, канча керектөөчүлөрдүн саны өстү, көлөмү өстү деп. Бирок биздин байкашыбызча мындай бир олуттуу деле авариялык учурлар катталып, кандайдыр бир чоң өчүрүүлөр болгон жок болуш керек. Олуттуу мындай өчүрүүлөр, авариялык өчүрүүлөр жакшы болгон жок. Буюрса толугу менен айтып кетсем жаңылышпайм го дейм. Мындай ийгиликтүү ушу күз-кыш мезгилин чыгып атабыз деген ойдомун. Андан тышкары ушул биздин жарандарды, керектөөчүлөрүбүздү үзгүлтүксүз электр энергия менен камсыздоо максатында биз тараптан толук кандуу иштер алып барып, жана ушул жарандарыбызды үзгүлтүксүз электр энергия менен камсыздоо кылган үчүн толук иштерди алып барабыз. Жана да бир нерсени айта кетейин, жана арка массиви боюнча бүгүнкү күндө ошол 3 подстанциябыз жанакы айыл чарба суусу менен камсыздоо боюнча негизи ошол жагына да электр энергиясы менен камсыздайт, жанакы көмөк чордондорубуз. Андан тышкары дагы айылдарыбыз бар. Ошо менен могул долбоордун аткарылышы менен, бүтүшү менен буюрса ойлойм толук кандуу Тажик мамлекетинен көз карандысына алып кетебиз деген үмүттөбүз. Сизге рахмат, Нурбек Абдулдабекович, студияга келип маек куруп бергениңизге, ишиңиздерде ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Телекөрүүчүлөр, биз сиздин эсиңизге дагы бир жолу сала кетели. Өлкөбүздө аткарылып жаткан энергетикалык долбоорлор, анын ичинде бирден бир быйылкы жылы ишке ашып жаткан эң ири Баткен аймагындагы Арка массивин электр энергия менен камсыздоо долбоору туурасында жана башка долбоорлор тууралуу бизге Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун башкы директорунун ордун басары Нурбек Абдулдабеков суроолорубузга жооп берди. Иш илгери программасын Отстаивать в очередях, а все мы знаем, как это бывает в центрах семейной медицины, надобность